Қазақстан менен Кыргызстан Алматы Ысык көл автожолун курууга кызыктар. Бишкекте Казак-Кыргыз өкмөттөр аралык кеңештин 12-чи жыйынында жаңы багыттын техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Эки өлкөнү байланыштырган 280 чакырымдык жол долбоору Азия өнүктүрүү банкынын гранттарынын эсебинен ишке ашырылат. Ошондой эле жыйында биргелешкен 7 өткөрүү пунктун модернизациялоону караган жол картасын ишке ашыруу маселеси талкууланды. Казакстан тарап бул ишти заманбап көзөмөл жана текшерүү системаларын киргизүү жолу менен жүргүзүүгө ниеттенүүдө. Карасуу жана Акчелек автожол өткөрүү пункттарынын аймагында индустриалдык соода-логистикалык комплексти куруу долбоору да көңүл сыртында калган жок. Өлкөнүн аймагында жүк агымдарын бириктирүү жана кайра иштетүү зонасында ири борбор куруу үчүн Ала Тау аймактык индустриалдык зонасы түзүлдү. Бул демилгелердин максаты өз ара соода алаканы жогорулатуу. Казакстан менен Кыргызстан арасындагы сауда-экономикалык сериктестик. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы соода-экономикалык өнүктүштүк туруктуу өнүгүп келүүдө. Өткөн жылы эки тараптуу соода көлөмү 26% өсүп, 1,6 миллиард долларды түздү. Ушул жылдын 9-айында товар жүгүртүү 1,2 миллиард доллардан ашты. Белгилүү болгондой, мамлекет башчылары 2030 жылга чейин соода көлөмүн 3 миллиард долларга көбөйтүү тапшырмасын беришкен. Өз ара сауда көлөмүн 3 миллиард долларга улгайтуу боюнча тапшырма берди. Ошондой эле суу энергетикалык кызматташтыктын дараметин бекемдөө боюнча пландар каралды. Быйылкы суга сезону биргелешкен иш-чаралардын аркасында ийгиликтүү өттү жана бул багытта системалуу иштер улантылат. Биздин тарапыбыздан көтөрүлгөн бүгүнкү күнү Биз тараптан Киров суу сактагычынын толтуруу деңгээли былтыркыдан 3 эсе көп. Биз бул жөнүндө сүйлөштүк. Жаз мезгилинде Жамбыл облусунун Байзак, Жамбыл райондорунда, Тараз шаарында көп учурда суу каптоо көйгөйү болбошу үчүн Кыргыз тарап суу белгиленген графикке ылайык берилишине кепилдик берип жатат. Тараз каласында суу басуу маселеси болмасын деп Кыргыз тарапынан оган кепилдик берип отур. Белгиленген кестеге сайкес суу жиберетине. Кеңеш менин жыйынтыгында тараптар айыл чарба өнүмдөрүн өз ара жеткирүү көбөйтүү боюнча жол картасын жана туризмди өнүктүрүү жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум түзүштү. Ошондой эле Казакстандын Ысык көл облусунун аймагында жайгашкан курорттук рекреациялык чарба объектилерине менчик укугун жөнгө салуу боюнча макулдашууга жетишилди.